Быйыл Кыргызстанда 11 апрелде баш аягы 448 жергиликтүү кеңештерге шайлоо болот. 30-у былтыр 12 апрелге белгиленип, бирок пандемияга байланыштуу өтпөй калган. Ал эми 418 жерде депутаттардын ыйгарым укуктарынын мөөнөтү бүткөнүнө байланыштуу саясий өнөктүк өткөрүлгөнү турат. Ушул эле себептен улам 23 шаарда дагы шайлоо болот. Булардын катарында жаңыдан гана кала макамын алган Базар Коргондагы бар. Жалал Абад областында жайгашкан Базар Коргонго шаар макамын берүү тууралуу президент Садыр Жапаровдун жарлыгы 15 февралдан кийин күчүнө кирет. Азырынча аталган каланын мэри жок болгондуктан Базар Коргон айыл өкмөтүнүн башчысы анын милдетин убактылуу аткарууда. Шаардык кеңештин депутаттары тандалып алынгандан кийин гана алар кала жетекчилигине талапкер сунушташып шайлашат. Базар Коргон шаарында 31 депутат болот. Чүй областын ала турган болсок, 8 райондогу 101 айылдык кеңешинин депутаттары шайланганы турат. Саны боюнча эң көп саясий өнөктүк өткөрүлө турган аймактарга Сокулук, Ысык Ата жана Ала Мүдүн кирет. Бир эле Ала Мүдүн районунда 15 айылдык кеңешке шайлоо болот. Бул тизмеге Көкчар айылдык кеңеши да киргизилген. Аталган айыл аймактын башчысы Эдил Жумалиев жергиликтүү шайлоону өткөрүүдө добушканаларды ачып берүү жагынан гана көмөктөшөрүн, документтик иштерди депутаттыкка аттанган талапкерлер өздөрү бүтүрүшү керектигин айтат. Ошондой эле кандидаттар үчүн жаңы жоболор иштелип чыкканын билдирди. Аларды түшүндүрүп берүү менен алектенебиз дейт ал. Бизден келип беден сурайт да, бизге эмне документтарыбыз керек, кандай документтарыбыз керек, ошондо биз толук маалымат бергенге. Кайсы документтер кошулушу мүмкүн? Мурда кайсы документтер талап кылынчу? Мурда болсо орто билими жөнүндө, анан трудовой книжкасы, ал бир жерде иштей турган болсо, анан соттолбогон деген справкасы, ошол типтин өзүнө барып туруп арыз жазышат. Вот ушундай эле кичинекей элемелер болчу. Эми азыр болсо баягы өзүнүн избирательный фонд ачат дейт. Ошол жака миң сом салып ошону көрсөтүш керек дейт. Ушундай бир жаңы нерселер бар экен. Жергиликтүү кеңештерге шайлоо кампаниясы 2 айга созулат. Саясий өнөктүк пропорционалдуу жана мажоритардык система менен өткөрүлөт. Кала депутаты болгусу келгендер партиялардын тизмеси менен катышат. Ал эми айылдык кеңештерге бара турган эл өкүлдөрү өзүн өзү көрсөтүү жолу менен барат. Мажоритардык шайлоо ыкмасында өлкөдө шайлоо округдары уюшулат. Ал добуш берүүгө чейин 50 календардык күндүн ичинде жасалып, 20 февралга чейин алардын схемалары жана чек аралары бекитилиши зарыл. Талапкерлерди көрсөтүү жана каттоо шайлоо дайындалган күндөн тарта башталган. Ал 1 мартка чейин созулат. Шаардык кеңештин депутаттыгына талапкерлер көрсөткөн саясий партиялар үчүн шайлоо күрөөсү белгиленет мыйзамда. Ал Бишкек Ош шаарлары үчүн 50 000 сом өлчөмүндө, ал эми калган шаарлар үчүн 20 000 сом өлчөмүндө шайлоо күрөөсү коюлат. Ал эми айылдык кеңештин депутаттыгына талапкерликке аттанган жарандар үчүн 1 000 сом өлчөмүндө шайлоо күрөөсү коюлат. Шайлоо күрөөлөрү эгерде шайлоого катышкан жалпы шайлоочулардын 15%дан кем эмесин алган саясий партиялар үчүн жана талапкерлер үчүн шайлоо күрөөсү кайтарып берилет. Борбордук шайлоо комиссиясынан билдиришкенде шаардык кеңешке болгон шайлоонун үгүт иштери 30 күн, жергиликтүү кеңештикке 20 күнгө созулат. Азырынча алдыда боло турган саясий өнөктүккө канча талапкер жана партия катыша турганы белгисиз. Алардын тизмеси марттын ортолорунда гана белгилүү болуп калат. Бишкек шаары боюнча берилген алдын ала маалымат боюнча бул жолку шайлоодо 20дан ашуун партия ат салышышы мүмкүн. Бүгүнкүгө карата Бишкек шаардык аймактык шайлоо комиссиясына кайрылып, саясий жарышка катышуу ниетин билдирген бир уюм бар экен. Башка партиялардан чалып аз консультация алып. Анан бирок башкалар келе элек. 2012 жылы 30тан ашык партия берген, бирок катышканда бир 10-12 партия катышкан. 2016 жылы Бишкек шаардык кеңеште ошондо 20дан ашык партия берген. Бирок катышканда ошондо бир 16 партия катышканда. Мыйзамда 2019 жылы изменениялар кирген. Ошо шайлоо күн коюлганга чейин 6 айга чейин партиялар каттоодон өтүш керек да. Бул жолу жергиликтүү кеңештердин депутаттарын тандап алуу кандай маанайда өтөт деген суроо азыр көпчүлүктү кызыктырууда. Былтыр 25 айылдык жана 5 шаардык кеңештерге шайлоо болорго 2 ай калганда эле массалык түрдө каттоого туруу фактылары күчөгөн. Өзгөчө Токмок, Ош жана Балыкчы шаарларына депутат болууга аттангандар жана алардын тарапташтары бул жагынан алдына эч кимди салган эмес. Борбордук шайлоо комиссиясы бир нече шаарга жапырт каттоого туруп алгандар өзү жашаган аймактарга кайтып барышканын билдирип, быйыл көйгөй жаралбайт деп ишендирүүдө. Бирок айрым жарандар мурдагы даректерин кайтара албай убара тартып жатышканын айтышууда. Нурзада Сыдыкбекова, Турган Ниязов, НТС.